What is up, everyone? In this video, we're talking about past perfect. Саламатсыздар, бүгүнкү сабакта биз past perfect жөнүндө сөз кылабыз. Okay, it's very important, so listen very carefully. We form the past perfect with had or hadn't plus past participle. Бул формуласы негизи past perfect'ти кантип ал эмне формуласы кантип иштейт? Оңой эле had же hadn't дайым болот. И ага плюс past participle. Past participle'ды билебиз. Эгер туура этиш болсо ed кошулат этишке, а туура эмес этиш болсо үчүнчү столбик болот, past participle. То есть мисал үчүн begin деген этиш болсо begin, began, begun. Ошол үчүнчүсү колдонулат. Past perfect болуп. Had, hadn't plus past participle. Okay? Now, эми качан колдонобуз? Бул аябай маанилүү бир темалардын бири, бирок сразу айтып коеюн, бул башында кыйын болушу мүмкүн түшүнүш, бирок кийин түшүнүп кетесиңер. И плюс бул көп деле колдонбойт. Себеби ситуациялар аз эле. We use the past perfect to talk about an event that happened before another event in the past. Okay? Биз past perfect'ти бир окуядан өткөн чактагы бир окуядан алдың болгон бир окуя жөнүндө сөз кылсак колдонобуз. Мисал үчүн, when the police arrived at the house, the burglar had escaped. Бул жерде hard болуп калыптыр. Бул жерде had, бул жерде жок, had escaped. So, полиция үйгө келгенде вор, то есть ууру, уже кетип калыптыр. То есть көрдүңөрбү, биринчи мунол болгонда анан кийин бул болгон. Бирок сүйлөмдүн түзүлүшүн карагыла. Полиция келгенде бир нерсе уже ага чейин болуп бүтүптүр. То есть ошол взламывать этип кирген адам уже качып кетиптир. Дагы бир мисал. I was sure I hadn't met him before. I was sure. Ошол моментте мен уверен болгом, мен ишенгем, что мен аны ага чейин жолуктурган эмесмин. Көрдүңөрбү, бул ушундай оборот да, биринчи бир өткөн чак, анан ага чейинки болгон өткөн чак уже past perfect. Же суроо, had she already left the house when you phoned? Сен телефон чалганда ал уже кетип калган бекен үйдөн? Okay? So, you might ask, why do we need past perfect? Can't we just use past simple? Сиздер сурашыңыздар мүмкүн. Эмнеге биз past perfect'ти колдонушубуз керек? Неге биз биринчи мунол болду, анан мунол болду, анан мунол болду деп айтпайбыз? Мисал үчүн, полиция, то есть ал үйдөн качып кетти, анан полиция келди. Ооба, туура эле, эгер антип сурасаңар, мен айтат элем, ооба, ал жерде жөн эле past'ти колдоносо, жөн эле өткөн чакты. Мисал үчүн, he escaped the house, же burglar escaped the house, then police arrived. Ууру үйдөн качып кетти, анан полиция келди. Бирок, кээ бир учурларда, мисал үчүн, башкача кылып айтышыбыз керек да. Мисал үчүн, бир өткөн чакта окуяны айтышыбыз керек, анан ага чейин болгон окуяны айтышыбыз керек болгон ситуациялар бар да. Мисал үчүн, мынау үстүдөгү төмөн мынау ситуациядай. Полиция келгенде бул кетип калыптыр уже. Көрдүңөрбү? Биринчи экөө тең өткөн чакта, эки неме теңчи, могул жерде мисал үчүн көрсөтсөм болот. Эки окуя тең өткөн чакта. Бирок биз эми учур чакта биз бул жактабыз, мисал үчүн мына линия бул учур чак десек, бул эки окуя өткөн чакта болуп атат. Полиция бул жерде келди. То есть негизи өзү мондай убакытты монтип бир линия менен карасак, мисал үчүнчү, и бул учур чагы, ушул убакыт болгон мына өткөн чакта, а бул уже учур чак. Мисал үчүн, биринчи мунол болду, анан кийин мунол болду. То есть ууру качып кетти, анан полиция келди. Бирок биздин сүйлөмүбүз мондай болот. Полиция келгенде ууру качып кетти. Демек, ушунусу, муноосу past perfect менен айтылат да. When the police arrived, the burglar had escaped. Okay?